Түз эфирде түшкү жаңылыктардын топтому менен таныштырып, студияда Алмагүл Эркебайкызы, саламатсызбы? Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан Бишкек шаарынын Ахунбаев, Шота, Руставели көчөлөрүнүн кесилишинде Свердлов райондук күзөт кызматынын милиционери Баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, анын кызматтык бушлатынын сол чөнтөгүнөн селофанга урулгон өзгөчө жыты менен кочкул күрөң түстөгү 8,26 грамм белгисиз зат табылган. Ошол эле күнү милициянын кенже сержанты наркология борборунан Баңгизат колдонгону аныкталган. Андан тышкары милиция Баңгизатты кайдан сатып алганын айткан. Көрсөткөн дарек боюнча борбор каланын Жал Кече районундагы батирлердин биринде тинтүү жүрүп, натыйжада өзгөчө жыты менен кочкул күрөң түстөгү 57 граммдан ашык зат табылган. Ал үйдө Баңгизатты колдонуп отурган 4 жаран кармалган. Алардын Баңгизат пайдаланып жүргөнү тастыкталган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин негизинде Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада милиционер жана жаран камакка алынган, калгандары тергөөгө келип туруу милдетин алып бошотулган. Улуттук банк валюта рыногундагы кырдаал тууралуу маалымат берип, ар дайым көзөмөлдөө экенин билдирди. Маалыматка ылайык 14-15 январь күндөрү башкы банк тарабынан мониторинг жүргүзүлүп, банктарда жана акча алмашуу бюролорунда накталай чет өлкө валютасы кардарларды тейлөө үчүн жетиштүү экени аныкталган. Улуттук банк валюта рыногундагы кырдаалга туруктуу негизде мониторинг жана талдоо жүргүзүп турат. Зарыл убакта алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн жөнгө салуу максатында тиешелүү инструменттер колдонулат. Чет элдик валюта элге маалыматтык тактада жазылган курс боюнча гана сатылууда. Улуттук банк валюта рыногундагы абалды көзөмөлдөөнү уланта берет деп айтылат маалыматта. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов мектептерде эркек мугалимдердин азайып баратканына тынчсызданып кайрылуу жасады. Мындан улам мектеп агайларга муктаж аттуу акция жарыялаганын билдирди. Акциянын максаты агайларды мектепке тартуу жана мектептер агайлардын үнүнө муктаж экенин билдирүү менен мугалимдик кесиптин улуулугун даңазолоо. Ошондой эле ал акциянын жүрүшүндө азыркы тапта мектептерде эмгектенип жаткан агайларды коомчулук менен тааныштырып, сыйлуу кесиптин ээси экенин баяндаларын кошумчалады. Катышууну каалаган бардык жарандар өзүнүн мектебиндеги агайы тууралуу ролик тартып, социалдык баракчасына билим берүү жана илим министрлигинин баракчасын белгилеп, мектептер агайларга муктаж хэштегин жазып, 23 февралга чейин жайгаштыруусу шарт. Билим берүү тармагында көптөгөн мугалимдер эмгектенип, келечек муунга билим берүү менен биргеликте тарбия берүү процессин дагы жүргүзүп келүүдө. Окуучулар үчүн агартуучуларыбыз мугалим гана эмес, сыйлуу, урматтуу инсан катары кабылданып, жогорку статусту алып жүрүшөт. Ушул инсандардын арасында эжелерибиз менен биргеликте агайларыбыз дагы билим берүү ишинде өзгөчө орунда турары баарыбызга маалым. Тилекке каршы акыркы жылдары мектепте иштеген агайлардын саны азайып баратат. Бул көрүнүш биздин балдарыбызга тарбия ишин жүргүзүүдө кандайдыр бир жетишпестиктерге алып келиши мүмкүн. Мындан улам агайларды мектепке тартуу жана мектептер агайлардын үнүнө муктаж экенин билдирүү менен мугалимдик кесиптин улуулугун даңазалоо максатында мектептер агайлардын үнүнө муктаж акциясын баштадык. Акциянын жүрүшүндө азыркы тапта мектептерде эмгектенип жаткан агайларды коомчулук менен тааныштырып, сыйлуу кесиптин ээси экенин белгилемекчибиз. Жогорку кеңеш мугалимди шылдыңдагандарга айып салуу мыйзамын 3 окууда кабыл алды. Мыйзам күчүнө кирсе, мугалимди коркутуп же мазактагандарга 1000 сом айып пул салынат. Мыйзам долбоору интернетте мектепте мугалим менен окуучулар айтышып, бирине бири кол көтөргөн видеолор көп тарай баштагандан улам иштелип чыккан. Демилгечилердин айтымында бул аракеттер мугалимдин беделин арттырууга өбөлгө боло алат.
Мугалимге окуучу жаман сөз айтып, адепсиз мамиле жасап, мазактаган учурларда жок эмес. Алсак буга чейин Сузакта мектеп окуучусу мугалимге каяша сөз кайтарып, анын жеке аберине шек келтирген. Натыйжада мугалим окуучуга кол көтөрүүгө аргасыз болуп, окуя коомчулукта кызуу талкууга калган. 24 жылдан бери мугалим болуп эмгектенген Рада Жолдошова мындай агрессиялык терс көрүнүштөргө жол берилбеши керек деген пикирде. Бул жагдайлар педагогика кызматкерлеринин коомдогу ордун төмөндөтөт. Ошол эле учурда балдарды тарбиялоодо ата-энеда өз жоопкерчилигин билиши керек деп эсептейт. Балдардын ушул тил эмеден мына заманбап технологиялардын өнүп өсүшү менен мына интернеттерде жүктөлүп аткан материалдардан улам көпчүлүк балдарда демек ушундай окуяларды, ушундай көрүнүштөрдү жасап анан тартсак болотко мугалимди коркутуп алуунун же ушундай бир жолун өздөрүнө алып алышты да, терс таасирин. Бирок бул коомдо болуп жаткан мындай конфликттүү жагдайларды сөзсүз түрдө ата-энелердин жоопкерчилиги алдында, коомдун алдында баарыбыз тең чоң жоопкерчилик менен карашыбыз керек. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү мугалимдин укугун коргогон мыйзам жазып, ал 3 окууда колдоо тапты. Мыйзам күчүнө кирсе, мугалимди коркутуп же мазактагандарга 1000 сом айып пул салынат. Демилгечилердин айтымында мыйзам акыркы учурдагы окуядан улам иштелип чыккан. Бул дагы ошол ата-энелердин, жеке жактардын ушул мугалимге болгон мамилесин жакшыртат деп ойлойбуз. Бул эми мыйзам болуп калды да, бузуулар кодексине кирип аткандан кийин жоопкерчилик тартат. Мен айтат элем, эмне үчүн зарылчылык болду? Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалим билим берет. Ата-эне тарбия берет. Туурабы? Ошол билимди татыктуу бериш үчүн мугалим дагы татыктуу болушу керек. Билимди татыктуу алыш үчүн окуучу дагы өзүнүн милдеттерин билиш керек жана мугалимге болгон сый-урмат болуш керек. Билим берүү системасындагы бул кадамдар педагогикалык кызматкерлерге карата мазактоо, жаман сөз айтууну токтотуу. Анткени ата-эненин жазган арызы мугалимди иштен бошотууга негиз болгон көрүнүштөр да жок эмес. Менин жеке байкоомдо ата-эне бүгүн же үйдө өзүнүн баласына көбүрөөк көңүл бурбай калды, же мектепте биротоло мугалимге ишеним көрсөтпөй калды. Мына ошондой кайчы пикирлердин жыйынтыгында окуучу менен мугалимдин ортосундагы баягы окуучунун каалаган нерсесин мугалимге карата баягы сый-урмат эмес, тескерисинче учурлар бул бардык жерде эмес албетте, бирок коомчулукта биздин менталитетибизде, биздин ушул билим берүү системасыбызда бир топ көбөйүп кетти. Аталган мыйзам буга чейин да сунушталып, андагы вариантында жаза катары чоңдорго 2 же 5000 сом айып пул же 3-5 күндүк административдик камак, окуучуларга 4000 сомдук айып пул сунушталып жаткан. Аталган ченемдердин баары алынып салынып, кабыл алынган мыйзамга ылайык окуучу мугалимди шылдыңдаса, ата-энесине ооз-эки жана жазуу түрүндө эскертүү берилет. Коомчулукта түрдүү окуяларга жана мектептен сырткары балдардын терс жүрүм турумунан улам бир канча жолу мугалимдер жоопко тартылган учурларда кездешет. Алардын айрымдары жумушунан четтетилген. Алмагүл Эркебай кызы, Белеки Мусаев, Ош ТВ. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу Олимпиада оюндарында байгелүү орундарга мамлекет тарабынан берилчү сыйлыктын суммасын бекитүүнү демилгеледи. Ал мыйзам долбоорун сунуштап, самалык Олимпиадада, Паралимпиадада жана Азия оюндарында чемпион жана байгелүү орундарга ээ болгон спортчуларга тиешелүү экендигин маалымдады. Долбоордо алтын медаль алгандарга 10 миллион сом, күмүш медаль алгандарга 7 миллион сом, ал эми коло медаль ээлерине 5 миллион сом берүү каралган. Андан тышкары спортчунун акчалай сый акысынын суммасынын 30%-ын башкы машыктыруучусуга, улук жана жеке машыктыруучуларга 25%, биринчи машыктыруучуга жана медициналык кызматкерлерге 10% өлчөмүндөгү бир жолку сый акылар белгиленген. Эске салсак, 2021 жылы Токио Олимпиадасынын күмүш медаль ээлери Айсулуу Тыныбекова менен Акжол Махмутовдун ар бири 10 миллион сомдон, коло байге ээси Мерим Жуманазарова 7 миллион сом алган. Жеңүүчүлөргө мамлекеттик сыйлыктар жана Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаалар да тапшырылган.
Мына ушундай кабарлар түшкү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.